Ассаламу алейкум достор. Менің аты жөнім Зулпидин Нурматов, Максим Баткенский. Барыңыздарға Москва шарынан ыстық салам. Мен жөнөкөй мигрантмын. Мигрант болуп эмгектенем. Барыңызга белгилүү болгондой, 2021 жылдын 10 январында Кыргыз Республикасынын президенттигине шайлоо болот. Жалпысынан 18 талапкерибиз бар. 18 талапкердин ичинен негизги талапкерлер бар. Ошолор боюнча ар бирине токтолуп, өзүмдүн жеке оюмду айтып коюумду туура көрүп турам. Буюрса ошону баштайбыз. Барыңызга белгилүү болгондой, эртеге 15 декабрь агитация башталат буюрса. Агитация бүткөнчө ошол негизги талапкерлер боюнча мен алардан 5-6 билем. Булар негизги талапкерлер: Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Улукбек Кочкоров, Бактыбек Калмаматов, Элдар Абакиров. Мен ушул 5-өөнү негизги талапкер деп билем. Ушул жалпы 18 талапкердин ичинен бир гана Арыстан Алай жөнүндө эч качан видео кылбайм. Калгандары боюнча бир катар өзүмчө бир саясий эксперт болбосом дагы өз оюмду айтып, ушундай блог кылсамбы деп турам. Кайсы талапкер боюнча биринчи видеом чыгат, бул сиздерден зависит этет. Кайсы талапкерди көп адам жазса, ошол талапкерди буюрса ошол талапкер боюнча видео кылабыз. 5-10 мүнөттүк видео кылабыз. Мен ошол талапкер боюнча өз оюмду айтам, балким сынымды айтам, балким колдогонумду айтам. Ошол туугандар, эртең же эртеден кийин кайсы талапкер боюнча видео болот, бул сиздерден зависит этет. Андыктан комментарий жазыңыздар, Максим YouTube каналына катталыңыздар. Барыңыздарга ийгилик, аманчылык каалайм. Видеону бөлүшүп койсоңуз дагы сонун болот. Ошол туугандар, сиздер менен Максим Баткенский болду. Ассаламу алейкум.